Бүгүн эне үй ресурстук борборунда атайын иш-чара өткөрүлдү. Анда бул борбордо колдоого ээ болгон наристелердин тушоосу кесилди. Девочки посмелее. И музыку, и книги, и все возьмет. Ачылганына 1 жыл болгон эне үйүнө кароосуз калган бөбөктөр, зордук зомбулукка учураган, кыйынчылыктагы багаар көрөрү жок айымдар кайрылышат. Ошо 1 жылдын ичинде биз ошо 300гө жакын энелерге жардам бердик, балдар менен да ар кайсы кызматтарды көрсөтүү боюнча. Андан тышкары 50 эне ошо биздин 2 борбордо башын калкалап, ар кандай психологиялык, юридикалык жардам алып келишти да, анан жашап кетишти. Анан алар ымыркай балдар менен жашай турган жери жок болчу, анан балдар, жетим балдар үйлөрүнөн чыгып калбасын деп, биз ошо аларга кам көрсөтүп, бекер жатакана ушул жерден уюштуруп бердик. Балдарды коргоо мамлекеттик саясаттын эң маанилүү бөлүгү. Андыктан бала жана энени коргоо, аларга камкордук көрүүгө бийлик тарабынан бир топ иштер аткарылып келет. Акыркы учурларда биздин администрацияга балдарды коргоо өкүлүнө мындай келген кайрылуулардын көбү эме болуп атат да. Мен мүлк маселеси боюнча ата-энеси ажырашып кетип, балдар аялында же атасынын колунда калгандан кийин ошонун ортосунда балдардын мүлкүн талашуу мамилеси чыгып атат да. Же такыр эле никелешип үйлөнгөн эки жаш ажырашып кеткенден кийин анан мындай юридический основа жок болот дейт да. Кандайдыр ушул балдардын мүлктүк укугун коргоо боюнча бүгүнкү чогулуштун негизинде ушул маселени талкуулап, кандайдыр бир сунуштарды киргизүү болот деп мен ойлоном. Жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы аялдарды, балдарды жана гендердик теңчиликти коргоо боюнча кеңештин көчмө жыйыны да өткөрүлдү. Анын темасы мыйзамдын коргоосундагы энелик жана балалык, менчик укуктары жана конституциялык кепилдиктер деп аталат. Кыргызстанда бар бул гендердик план 2030-жылга чейин бул биздин жогорку кеңештин төрагасы жана биздин президент колдоп келген программа. Анын алкагында биздин балдардын укугун дагы жакшыртуу, аялдардын бул укуктарын үй бүлөлүк зомбулуктан кантип дагы коргосок деген алкагында иш жүргүзөбүз да бизчи. Бул тегерек столдо катышуучулар өздөрүнүн кеңештерин жана пикирлерин ортого салышты, тиешелүү сунуштарын айтышты. Бала жана энени коргоо боюнча бир топ маселелер болгондуктан аларды жогорку кеңештин депутатына билдиришти. Тегерек столдо азыр ошол аярлуу катым аркылуу бөлүүнү сунуштап атат. Ажырашып, ошол зордук зомбулуктан кийин ошо кризистик абалга учураган биздин айымдарды ушундай бир катмар кылып бөлүүнү азыр ушундай ой пикирлер болуп атат. Бул пока азыр как идея катары, эми азыр аны сүйлөшүп, талкуулап, кийин кандай эмне мыйзамдарга толуктуу өзгөртүү керек болсо, биз ошо эл өкүлү катары биз иштешебиз. Энелер жана эл аралык балдар күнүнө арналган бул иш-чарада оор турмуштук кырдаалдагы балдары бар аялдарга комплекстүү жардам көрсөтүү моделин укуктук, психологиялык жана социалдык колдоо, 2025-жылдагы аялдардын мүлктүк укуктары изилдөөсүнүн жыйынтыктарынын презентациялары көрсөтүлдү. Энелер турмушка чыккандан кийин ол өзүнүн укуктарын мыйзамдашпай, туура мындай эме нике курбай эле алар жөнөкөй мындай граждандык бракка түзүп алышат. Түзүп алгандан кийин бир нече жылдан кийин балдар үй бүлөнүн чөйрөсүнөн чыгып калып атат да. Бул абдан көйгөйлүү маселе болуп атат. Анан ошо балдар менен энелерди жана балдарды көчөдө калып калбасын деп туруп бүгүнкү күнү ошого кандай көйгөйлөр бар экен деп биз изилдөө өткөзгөнбүз. Анан ушул изилдөөнүн алкагында кандай жогорку кеңеш аркылуу кантип ошол мыйзамды оңдосок болот энелерге жана балдардын укугуна кызыкчылыгын жөөптүрө турганда. Бул иш-чарага кошуна өлкө Азербайжандан да атайын өкүлдөр келишкен. Biz artık 3 gündür ki Kırgızistan'da tecrübe geçirik. Buradaki rehabilitasyon merkezleri, buradaki yurtlar, buradaki sığınma evlerinin hepsini birer birer gezirik. Devlet kurumlarıyla görüşürük. Burada hassas gruptan olan çocuklarla nasıl işler yapılıyor onları öğrenirik. Zaten bizde ne var, burada nasıl beraber görebileceğimiz neler var onları bir düşünürük. Эне жана баланы коргоо иштери өлкөдө кеңейип, өнүгүп жатат. Алардын мисалы катары өкмөттүк эмес уюмдардын,
кайрымдуу инсандардын жардамы менен ишке ашырылып жаткан эмгектерди айтсак болот. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.